أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bugün bizden temamız janakı radikal terrorizm oşol jönde түшүнүк берип экен. Буюрса ошол жөнүндө кыскача бир сүйлөп кетели. Негизи эле бул баягы радикал терроризм деген бул арабча татарруф деп коет да. Arapça tatarruf деп коет bu сөздү. Бул кандай десе, бир киши же бир жамаат өзүнүн пикирине байланып калууну айтат да. Жекече адам же болбосо бир жамаат өзүнүн пикирине байланып калып, ошону бирөөлөр таңуулап, ошону башка бирөөлөр укпай коет. Ошону эмне деп коет экен бизде радикал деп коет да. Баягы бирөөлөрдүн чегарасына кирип баштайт да акырдык менен. Сен эмнеге андай, мындай болуш керек эле, тигиндей болуш керек эле деп. Негизи бизде шариятыбызда бул тыюу салынган, андай нерсе болбойт. Себеби биздин шариятыбыз бул тынчтыктын дини, ислам дини тынчтыктын дини, элди тынчтыкка чакырыш керек. Элди андай бир нерсеге бир мажбурлап, анткени бизде эң биринчи түшкөн аят Иқра бисми раббикаллади халак деп түшкөн. Оку жараткан Роббиңдин аты менен деген аят түшкөн да. Демек, биздин ислам динибиз илимдин үстүнө негизделген десек болот экен да. Биздин ислам дини илимдин үстүнө негизделген. Анткени эң биринчи түшкөн аят эмне деп атат? Иқра деп түшүп атат. Андан кийин дагы бир аятта келет. Нун вал қалами ва ма ястурун. Аллах таала айтат, нун мен калемге жана анын жазгандарына ант ичемин дейт. Демек, илим алышыбыз керек экен да. Биз жазышыбыз керек экен. Биздин ислам динибиз илимдин үстүнө негизделген. Ошондуктан биз илимдүү болушубуз керек. Анан ислам дини бул тынчтыктын дини. Негизи жанакындай радикализм, терроризм деген нерсеге такыр эле биздин динибиз каршы. Андай нерсе болбош керек. Бул жана радикализм, терроризмдин себептери кандай десе, мисалы бирөө башка бир адамдан таасирлениши мүмкүн экен да. Таасирленип, ошонун сөзүн угуп, анан ошого фанат болуп туруп, фанаттан кийин бизден анан радикалга өтүп кетет экен да, баягы жердечи. Фанатизмге берип туруп. Ошондуктан ошол нерсени да биз өтө этият болушубуз керек экен. Андан кийин мисалы андан кер себептер, мисалы миграция деп коет да. Мисалы ата-энесинен алыс жүрөт, мисалы айыл жерден бул жака келет, ар кандай адамдарга кошулат, ар кандай досторго кошулат. Ошондон дагы келип чыгышы мүмкүн дейт да. Алар психолог болот экен да. Вербовка деп коет го баягы жерде. Акырындык менен ошону вербовать этип туруп, өзүнүн ошо жолуна түшүрүп алат экен да. Баягы оңой эле алданып калышы мүмкүн экен. Же болбосо түз, же болбосо кыйыр түрүндө чакырыктар болушу мүмкүн. Мисалы мына бизде интернетте көрүп атабыз, лайк басуу, анан поделиться деген эки функциясы бар. Лайк басуу дегени бул сохранение деген статья бар экен. Поделиться дегенди бассаң, анда распространение, баягы жайылтуу деген статья бар экен да. Көрбөйсүздөр. Демек, ошо интернетте деле бул мындай этият болуш керек. Баягы жерде карап туруп эле жакшы көрүнгөн бисмилла деген сөз болсо, Аллах деп эле айтып койсо эле ошону басып, ошону тарката бербеңиздер туугандар. Булдан өзү ошо мыйзам чегинде жооп бере турган иштер баягынычы. Ошондуктан ошол нерсе дагы бул себеп болушу мүмкүн экен да. Демек, бул сымый деп коебуз го. Ошол жерде туура эмес маалыматтар таркашы мүмкүн. Бул жерде интернет булагын билесиңер да. Мен кээде айтып коем, интернет булагы бул баягы мусорный бак сыяктуу да. Бардык нерсе бар да ал жердечи. Бардык нерсе бар. Ошол жерде абайлап этияттап мамиле кылбаса, ар кандай адамга жолугушу мүмкүн. Ошондон туугандар, ошондо этият болуңуздар. Бул жерде ошол жагынан дагы мисалы радикалдардын сайтына кирип калышыңыздар мүмкүн, же болбосо бир террористтердин бир эмелер көрсөтүүлөрүн көрүп калышыңыздар мүмкүн. Ошону этият болуш керек да. Ошол жагынан этият болсок болот. Азыр мисалы мен кээбилерди карап билип атам азыр. Баласы 4 жашка чыгып сүйлөбөйт экен да. Неге десе, сотканы колуна берип койгон, телевизорду көрсөтүп койгон, болду. Баягы сүйлөп, адам менен сүйлөшпөсө, мээ токтоп калат экен да. Атай рентгенге тартат экен. Рентгенге тартса, мээ уктап жатканын көрсөтөт экен да. Анан саатыга 2000 сомдон төлөп атып, улам барып, ыйлатып, башка кылып ойнотуп атып, уже мээси иштеп баштаптыр. Рентгенге түшүп экөөнүн айырмасын көрсөтүп атат да. Мына уже мээ иштеп баштады депчи баягы жерде. Көрбөйсүздөр. Ошону 24 саат эле колуна берип койбостон,
анча уагы менен берип туруп башката сүйлөшүш керек баягы бала менен дагы баягы жерде. Себеби үй бүлөнүн таасири да ошентип биз балага тарбия берип үйрөтүшүбүз керек. Эгерде үйрөтө турган болсок, ошондой нерселерден дагы биз кичине этият болушубуз керек да. Мисалы кээ бирлер бар да, дагы бир зыяны. Көчөгө чыкканга болбойт. Агырат. Сен хижап кийишиң керек, чыкпа көчөгө деп. Өзү бир жака кетип калды мисалы. Түнү келет. Балдар ач калды. Чыгыш керек да, туура. Хижабын кийип чыгып балдарга мисалы нампан алып келип бериш керек да, көрбөйсүңөр. Кээде ушундай бир фанат болуп кеткендер бар. Ошол бул зыяны да, эң зыяны. Ошентип отур, анан жарылат да балдары деле, аялы дагы бир күнү кой дейт да сени. Кой, сен өзүң жолдо эле жүрүш, мен өзүм жолдо эле жүрөйүнчү дейт да бир күн. Ошондуктан ошол жагында карашыбыз керек. Анан бул мамлекетке дагы кооптуу да, мындай фанаттар. Мамлекетке да кооптуу. Мисалы, мамлекеттин өзүнүн программалары бар. Мисалы, балдардын, мисалы, аялдардын, башкалардын программалары. Мисалы, бул баласыны жок, сен 4 жыл окудуң, болду. Сен динди окушуң керек. Жок, бизде шариятыбызда фарзы айн, фарзы кифая деген нерсе бар. Фарзы айн деген ар бир адам орысча айтмакчы поголовно билишип парз болгон нерселер бар да. Дарат, намаз, парз, гусул, адал, арам деген нерселер да. Мисалы, мен ошого салыштырмалуу айтам да. 9-9 класска чейин окуш фарзы айн да. Андан кийинкиси кифая. Кааласа лицейге тапшырсын, кааласа бир башка училищеге тапшырсын дегендей баягы жерде. Ошону окутуш керек да. Мисалы, ошол деле бир кооптуу нерсе да. Ошол жагында эске алышыбыз керек. Башка жарандарга дагы зыян да, мисалы, элестетип көр. Мисалы, бирөө ошентип баласы үйдөн чыгарбаса, башка кылбаса, мына болбойт, сен бирлер менен саламдашпа, кайнагаң менен дагы учурашпаш керек десе, анан кайнагалары, туугандары үйүнө келсе, кирбей койсо, саламдашпай койсо, чай койбой койсо, биздин салт сана деген дагы нерсе бар да, туурабы? Biz kırgız ekenliğimizi unutmaşımız gerek da. Bizim özümüzün saltımız, özümüzün sanağımız degen nerse var, ürf adat degen nerse var. Makul, kol alışma ile koysun. Hay misalı, öşüp uçuraşma ile koysun. Selamun aleyküm. Belki kanda işte salamdaşıp koyup dasturkonu salsın, çıkıp geçsin, meyli. Kuyuya dasturkonu oturuversin. Yok yani salamdaşıp koyunda bolboy bu da. Misal bu tuğan benim de tuğra. O şenti bölünüp ortadan tosma koya öyle turgamız, erten balamdı üyleyemiz, hiç kim gelmeye koyat. Özün üylentirip al balamdı. Misalı da. Көрбөйсүңөр. Ошол себептен жана фанатизм, радикализм деген ушундай нерседен башталат экен да. Бул коомго болгон зыян. Ошонун дагы этият болушубуз керек экен. Демек башкаларга зыянын көрдүк, а? Мисалы туугандардан. Мага бирөө чалып сурап атат да мурдагы жума. Келин алдым мен ошо келиним только күйөөмө кызмат кылышым керек, кайнагаларга кызмат кылыш мага милдет эмес деп туруп, мен балдарым келсе үйдөн чыкпай коет, мен өзүм дасторкон салып атам дейт. Карасаңар, эми бул dinge çakırı emес эле, тескерисинче динден качыруу болуп атат да баягы жердечи. Карасаң, мисалы ошол кайненем не деп атат? Эми ушу динде жүргөн келиним ушундай болуп калса бул кандай болду деп туруп, андай болбош керек да баягы жерде. Эмне кичине биз аң сезимди мындай кененирээк алышыбыз керек. Кургазор деп коет го бизде. Кургазорду кененирээк алышыбыз керек баягы жерде. Себеби пайгамбардын деле жашоонун карап көрсөң, мисалы даже керек болсо аялдар келген. Расулалла, биз эркектерден калып кеттик. Бизге дагы бир убакытты бер, бизге дагы сабак бер, биз дагы сабак окуйук деген. Демек, аял зат деле илим алса болот экен да. Баягы жерде. Көрбөйсүздөр. Эми муну биз кантип дарылашыбыз керек? Эң негизги маселе биз ошону өзүбүздөн башташыбыз керек экен. Ар ким өзүбүздөн башташыбыз керек. Өзүбүз илим алып туруп, ошону түшүнүп, бала чакабызга, үй бүлөбүзгө түшүндүрүшүбүз керек. Себеби бизде 3 нерсе бар да, туугандар. 3 нерсени билип алышыбыз керек. Биринчи илим, экинчи түшүнүшүбүз керек. Андан кийин ыхлас кылышыбыз керек да. 3 нерсе болсо, бул диний жашоодо дагы, светтик жашоодо дагы биз бактылуу боло алабыз да. Ар бир алган илимди биз түшүнүшүбүз керек да. Түшүнбөй эле баягы угуп алып туруп эле айта берсек, анда биз микрофон сыяктуу эле болуп калабыз да. Биз айтат го. Мисалы, чынчыл адам чындыкты бардык жерде айта берет. Акылдуу адам өзүнүн убакыты келгенде айтат дейт. Шариатта мындай кылыш керек деп көргөн жерде айта берсең, сен жаман көрүнүп бүтөсүң да баягы жерде. Ошол жагында биз эске алышыбыз керек туугандар. Андыктан биз өзүбүз биринчи түшүнүп алышыбыз керек экен, анан башкаларга түшүндүрүшүбүз керек экен. Эми ар бир ата эне өзүбүздүн балабызды контролдошубуз керек туугандар. Бизде азыр ошол маселе жок да. Ошол маселе кыйын болуп калды. Мисалы, ал телефондон кайсы программага кирип алган, ким менен байланышып атат, WhatsApp'та кимдер менен байланышы бар,
Сабактан кийин кимдери менен жүрүп атат, кимдери менен ойноп атат. Көпчүлүк ата эне билбейт. Турмуш жашоо деп туруп эртең менен кетет, кечинде келет. Үйдө балдары эмне кылып атат билбейт аны көпчүлүк ата энелер. Куртак ач калды, ток калды, аны менен деле иши жок болуп калды кээ бирлерчи. Баягы жерде. Ошондуктан ал нерсеге да биз көңүл бурушубуз керек туугандар. Сөзсүз көңүл бура турган маселе бул. Эми ошол алдыркы айткан маселелердин көпчүлүгү бул эмне? Ошо илимсиздиктен келип чыгат экен да. Илимсиздиктен келип чыгат экен. Мисалы ошентип балдарын жакшы карабайт, маани бербейт. Же болбосо жок дегенде каникулда бир ишеничтүү жерге, бир лагерге бербейт. Динден түшүнүгү жок, башка жок. Анан баласы караса эле бир күн бир фанат болуп кеткен, ата энесин укпайт да. Ата энесин укпайт. Сен ким элең мага деп туруп. Баласына тил өтпөй калат да. Анткени ал эмне? Туура эмес багытка түшүп алган болушу мүмкүн. Ошондуктан туугандар, бул жерде эмне? Илим керек экен да, сөзсүз түрдө. Анын үчүн мына бизде бир эреже бар. Ошол эрежеге биз көбүрөөк басым коюшубуз керек. Ошо эрежени биз өзүбүзгө билип алганыбыз жакшы да. Бизде эреже эмне дейт? Ал-кудвату кабла даъва дейт. Сен бирөөгө даават кылуудан мурда өзүң биринчи үлгү бол дейт. Үгүттөн мурда үлгү бол дейт. Өзүңүз үлгү бол, үйрөтөлү. Мисалы ата энеге кандай мамиле кылыш керек, туугандарга кандай мамиле кылыш керек. Биз өзүбүз ошого үлгү болсок, балдарыбыз бизден көргөнү кылат да. Мисалы сиздерде мисалы атаңыздардын ата кандайсыз деп атаңыздын колун өп туруп чекеңе тийгизип кой. Энеңди, атаңды, балдарың ошо сени көргөндөн кийин ошону кылат да. Сени чоң аталарын колунан өп кой турган болот. Демек, биз өзүбүз үлгү болушубуз керек да. Мисалы сен кичине бир сүйлөсөң, сен аялың макул эме, сиздин айтканыңыз туура деп ошентип сөзгө конок берип турса, демек атаны сыйлаш керек деп туруп, ага дагы үлгү болот. Сөзгө конок бербей эле экөөсү ажылдашып, бой бес правилге түшүп аткан болсо, турмуш ушундай болот экен деп туруп, эртең ошол аялдын кыздары да ошондой ажылдак болуп чыгат да. Мына проблема. Ошондуктан биз эмне? Ошол өзүбүз үйдө үлгү болушубуз керек экен да. Эми ошол жанакы радикал деп коет, ошол радикалдар дагы бизде эки түрдө болот экен да. Дини, анан дини эмес. Мисалы ады бизде жашоодо көрүлүп атат, исламофоб дегендер чыккан, билесиңер. Мисалы Куранды өрттөп атат да. Ал эмне? Ал динге тиешеси жок, динди жаман көрөт, наоборот, тескерисинче. Ал ошол эмне? Светтик радикалдар да буларчы баягы жерде. Өзүнүкү туура, өзүнөн башканыкы туура эмес, аны басынтмай, аны кемситмей деген сөз. Радикал десе эле только динди түшүнбөш керек. Дини эмес жактан дагы радикалдар чыгат да. Мына интернетте көрүлө жүрөт, туура, ошон кылган туура эмес да, мындай караганда. Мисалы, ал жинди деле билип атат, бул Куранды өрттөгөн болбойт деп баягы жерде. Эми бул пикир жагынан, анан эмне? Дин жагынан экен да. Дин жагынан. Ал эми эч бир эрежеге баш ийбейт да, андайларчы, андай радикалдар. Улуттук ар-намыс, же болбосо эмне? Ошол адат, үрп адат, каада салт аларды кызыктырбайт да. Ал оюна келгенин кылат да. Мисалы кааласа эркек болуп туруп юбка кийип алат. Аялдардын каблук төфелесин кийип алат. Эмне? Пикири кеткен да баягы жерде. Өзү каалаган жасайт. Ал эч бир нерсени урматтабайт да. Каада салт башканы. Мыйзамды дагы урматтабайт андайлар. Кудай сактасын. Ал эми башка пикирлерди эч качан кабыл албайт. Ошол себептен алар менен тартыштын деле кажети жок да. Алар менен тартыштын деле кажети жок. Андан көрө биз эмне? Алар менен тартышып убакыт кетирбей эле башкаларга түшүндүрө берели. Дин деген мындай, биздин динибиз тынчтыктын дини деп туруп кете берели, болду. Аларга сен айта турган болсоң, алар сени укпайт да, жөн эле убакты. Баягы орустарда бир макал барго, против лома нет приема дейт. Баягы жерде. Ага сен каршы чыксаң ал укпайт сеничи. Убакыт кетирбеш керек да. Аны өзүнүн мыйзам жол менен тартипке чакыра турган адамдар бар. Бирок ошол нерсе жайылып кетпеш керек да. Ошол нерсеге биз эмне аракет кылышыбыз керек туугандар. Эми дини радикалдарды карап көрсөк, бул эмне? Өзү пикир жагынан, амал жагынан бул эмне? Түз жолдон тайып кеткендер да. Түз жолдон бияка бурулуп кеткендер. Анткени пайгамбарыбыздын да хадисинде келет да, "Iyyakum wal ghulu", өтө аша чабуудан силер сактангыла дейт. Фи дин деп атат. Көрдүңүзбү? Динде өтө аша чабуудан силер сактангыла деп пайгамбар хадисинде келип атат.
فإنما أهلك من كان قبلكم әлбетте сілерде мұрдақыларды жоқ қылған нәрсе әл-ғулу фи дин, динде аша шапқандығынан алар жоқ болды дейді. Көрбейсіңіз. Мысалы, пайғамбардың үйіне bir qancha адам келген, келтіріп пайғамбарымыздың ошол ибадаты жөнінде сұраса, Айша енеңіз ушундай ибадат кылат десе, бұл жетишсиз да пайғамбар болуп ошончо ибадат кылат. Мен түнү менен уктабай намаз окуп чыгам деди бирөөсү. Бирөөсү болсо мен тақай күндүзү дайыма оразамын деді. Айша енеңіз айтты, пайғамбарыбыз биринчи, төртүнчү күндөр орду кармайт. Тақай орду кармабайт десе, бул аз да пайғамбар болуп ушунчалыкпы? Жок. Бул жерде эмне тақай кармашыбыз керек деди. Бирөөсү болсо мен үйлөнбөймүн деди да. Ошентип пайгамбар үйдө жок, Айша энебизге ошо аялына айтып туруп анан кетти. Анан кийин пайгамбар келгенде ушундай адамдар келди, ушундай деп айтты десе, пайгамбарыбыз алардын туура эмес экендигин айтканда, бул не? Өтө бул динде аша чапкандык деди. Мисалы үйлөнүү бул менин сүннөтүм. Ким менин сүннөтүмдөн баштаса, бул менден эмес. Көрбөйсүңбү? Демек, бул туура эмес экендигин пайгамбарыбыз бизге ошол убакта айтып кеткен да. Демек, ошол убакта эле болгон экен да, ушундай баягы радикалдар, фанаттарчы. Элестетип көр. Такай эле ошо орозо кармап жүрө бере турган болсо. Себеби шайтандын азгырыгы дагы эки түрдүү болот экен да. Жакшылык менен дагы азгырат экен да. Сен таквасың, сен таква болушуң керек. Сен такай орозо кармашың керек, түнү менен уктабашың керек деп, ошентип баягы эмне жазбасын көтөрүп, дават кыла берет экен шайтан тилине кирип, такай орозо кармап, түнү менен уктабай жүрө берип, бир күн көңүлү калып кетет экен да, бүт баарын таштап салат экен да. Көрбөйсүңөр. Бул не? Шайтан жакшылык менен дагы адамды азгырат экен да, бир гана жамандык эмес. Ал жагын дагы биз карап коюшубуз керек да. Эми фанатизм деген билесиздер, биз жана эле айттык, дагы кайталап коелу. Өз оюн туура деп эсептеп, башкалардын оюн урматтабайт эч качан. Эч качан башкалардын оюн урматтабайт, аларды басым теберет. Только меники туура дейт да. Башкаларды дагы өзүнүн жолуна бир мажбурлайт да. Эми ал такыр эле туура эмес да. Такыр эле туура эмес. Анткени бир эле мисал менен түшүндүрүп берейин. Мисалы Кыргызстанда канча партия бар? Кыргызстандардын бүт бардыгы бир партияда болушу мүмкүнбү? Мүмкүн эмес, туура. Бир канча партиялар бар да. Ошондой эле, ошо радикал жолдо жүргөн адам элдин баарын өзүнүн жолуна түшүргүсү келет, ал туура эмес да. Андай болушу мүмкүн эмес. Ар ким өзүнүн ою бар, ар ким өзүнүн жолу бар дегендей, туурабы? Мисал катары да, мен айттым, айран ичсең, сонун экендер мен кыстай берсем, мүмкүн буга айран жакпайт, ичип өтүп кетет. Туурабы? Ошосуң кандай да, сен өзүңө жаккан нерсени эле башка бирөөлөр таңуулаган, бул эмне? Радикализмге деле жакындашып кетет. Кудай сактасын. Ошондон биз этият болушубуз керек экен да. Эми кээде бар да, мисалы шариатка каршы келбесе, шариат ал нерсени тыйбайт мисалы бизде. Кээ салттар бар. Мисалы кээде бар, жүгүнүү деген бар да, мисалы бизде. Жүгүнгө болбойт. Мисалы жүгүнгөндө башын бир аз ийип койсо, бул урматсый да. Мисалы бизде устаздар салам алейкум устаз деп туруп, башын ийип саламдашат устаздар менен. Ал нерсе экен. Рүкү кылган жок бизде самглам, туура бул жерде. Рүкү менен ошол не ийилүүнү экөөнүн айырмасын биле алышыбыз керек. Салам салуу дегенде ошол жерде эмне мынтип эле мындай башын ийип койсо ал нерсе экен. Мисалы, мен көлгө барганда көрдүм, көлдө ошондой салты бар. Өзүнөн улууларды мынтип башын ийип кеп мындай жүгүнүп коет да. Бул жүгүнүү деген бул рүкү кылуу деген эмес да. Бул урматсыйды түшүндүрөт да. Ниетке жараша. Ошондой эле бир мындай бир карап коюшубуз керек туугандар. Анан бирөтөл эле баягы жерде жок болбойт, ал рүкү кылып атасың, ал бул деп туруп. Рүкү кылганды билесиздер да, туурабы? Рүкү кылганда бел түз болуп, тизени кармап рүкү кылып атабыз го биз, туурабы? Ал жерде ал рүкү деген ниетинде деле жок албайкы келиндердин, мындай салмаспы деп башын ийип коюп атат да. Бир аз жүгүнүп коюп атат. Ал рүкү менен жүгүнүнүн айырмасы асман менен жердей бул жерде. Анын ниети саламдашуу болуп атат да баягы жерде. Ошондо бир эске алып коюшубуз керек туугандар. Өтө эле бир фанат болуп кетпейле туугандар. Эми ошо фанаттан өтүп туруп, өтүшүп кеткенден кийин эмне? Бизге ошо радикалга өтүп кетет экен да. Эми бул жерде дагы бизде муфтияттан дагы бир тапшырма келди. Ошол үй бүлөлүк, зордук, зомбулук боюнча дагы бир эскертип койгула депчи. Ошонун бүт баарысы эмне? Үй бүлөдөн башталат. Биз айтат го, башталат баары майдадан, байкабайт аны майдадан. Ар бир майда нерсеге биз көңүл бурушубуз керек үй бүлөдөн. Мисалы, эркек балага кандай мамиле кылыш керек?
аял кишиге кандай мамиле кылыш керек, же кызга кандай мамиле кылыш керек, атанын орду кандай, эненин орду кандай, ошонун баарын биз түшүндүрүшүбүз керек туугандар. Ошону биз түшүндүрүшүбүз керек. Үйдөн башталат ошонун баарысы. А биздегилер бар го, эркек баланы жумшагандай эле кыз баланы деле жумшай берет. Эркек бала жасай турган жумушту деле табыштап кое берет кыз балага. Ошол туура эмес да, бул кыз да бул. Кыз бул биздин үйдө конок. Ошол кызды дайыма атасы күндө кучактап эркелетип, кызым мен сени жакшы көрөм деп эркелетип, ошону сыйлап туруш керек. Бир туугандар да карындашым мен сени жакшы көрөм деп туруп чекесинен өп эркелетип туруш керек баягынычы. Кызга бир өзгөчө бир мамиле кылыш керек. Үйдө ошондой мамиле жоктугунан көбүнчө байкуш кыздар ошондой бир жылуу мамиле жоктугунан көчөдө эркектер бетинен өп койсо, бир жылуу сүйлөп койсо азгырылып кетип калганда ошондой болуп атат да баягы жерде. Ошол жылуу мамиле үйдөн, атасынан бир тууган байкелеринен болуш керек да ошол жерде. Ата күндө кызым мен сени жакшы көрөм деп кучактап, чекесинен өп эркелетип туруш керек баягы. Менде бир коргоочум бар, мени коргой турган атам бар, менин агаларым бар деп туруп, кыз бала бир өзгөчө өзүнүн бир ханышадай сезиш керек да баягы жерде. Эгерде андай мамиле болбосо, ал ошо мамилени издейт да. Адам ошондой мамилени каалайт да. Ошондой жакшы мамиле, жакшы сөздү каалайт экен да кыз бала. Ошол нерсе бул бизде үй бүлөдөн башталыш керек туугандар. Эми мисалы азыр көпчүлүк жанагы радикалдар дагы ошондон келип чыгат да. Мисалы кээ бирлер ажырашып кеткен, балдарын такыр карабайт, иши деле жок. Байкуш энеси пол жууйт, бу базарда иштейт, салафан терет, карапа терет, ошону көрөт дагы анан жаман көрүп калат баягы атасынчы. Кандай болду мен атамды кыйнап ушинтип туруп, бул келечекте мен үйлөнбөйм ушундай болчу болсо деп туруп. Жол болсо атам мени таштап кетти, мен деле таштап кете берем деп туруп, үйлөнүп туруп балдарын ал деле карабай коет. Баягы психология жактан доо кетип атат да баягычы. Көрбөйсүзбү? А бизде пайгамбар хадисинде келет, кишиге дейт бала чакалуу болуп балдарын карабай коюудан башка күнөө жок дейт. Ошол күнөө ошого жетиштүү дейт. Балдары болтуруп, балдарын карабай коюу эң чоң күнөөлөрдөн. Баладан эмне күнөө? Бала сеники го, туурабы? Макул эми энеси менен байланышпай эле кой, каалашпай эле кой. Балдарыңды кара жок дегенде. Ошо балагатка жеткенге чейин ошо балдарыңдын кийим кечеси, тамак ашы сенин мойнуңдагы милдет. Ошо күнөөлөрдөн. Ошондой нерселер азыр бизде жашоодо кездешип атат. Карабай койгон, анан карабай койгондон кийин жашоо ушул боло турган болсо, ошол мен атам таштап кеткен, мен деле таштап кете берем башка бирөөнү. Жашоо ошондой болсо, эркектер ушундай болуш керек да деп туруп. Анан баарысы ошол үй бүлөдөн чыгып атат. Кудай сактасын. А эгерде биз үйдөн жашында тарбия бере турган болсок, бул тарбия такыр бир башкача маселе экен да. Анткени жанакы айткандай, үгүттөн мурда үлгү бол деген маселе жатат бул жерде. Үгүттөн мурда үлгү бол деген маселе жатат. Мисалы, биз ишеничтүү бир адамдардан өзүбүз сабак алышыбыз керек. Ишеничтүү бир адамдан өзүбүз сабак алышыбыз керек дагы, өзүбүз ишеничтүү балдарга сабак үйрөтүшүбүз керек. Ал сен сабак ала турган адам дагы ошол муфтияттан ошол тыюу салынган жолго түшүп кеткен эмеспи? Ошол жамааттан эмеспи? Ошону да карашыбыз керек. Анткени баягы жерде сен өзүң туура эмес болсоң, бүт баарын ашмалтайын чыгарасың баягы жерде. Эгерде бере турган болсок дагы балдарыбызды мисалы ошол ишеничтүү бир имамга, мешитке тапшырышыбыз керек. Жок дегенде ошол жерден сабак алып үйрөнсүн. Өзүбүз үйрөнмөсөк дагы балдарды үйрөнсүн. Мисалы бир маселе. Куранда аят бар. Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Qu anfusakum wa ahlikum nara waqudha an-nas wal hijara. Силер дейт өзүңөрдү, үй бүлөңөрдү тозок отунан сактагыла. Анткени тозоктун оту адамдардан жана таштардан болот деп туруп, бир имам мешитте аябай бир түшүндүрүп бериптир да. Түшүндүрүп бериптир. Тозок деген ушундай болот, тозок деген мындай жаман деп туруп, бүт баарын түшүндүрүптүр. 5 жөнүндө айтып берди дейт да баягы жерде. Анан ошондон кийин жанакы бала ойлонуп калыптыр. Анан атасы түндө сыртка чыгыш керек дейм. Сыртка чыгам деп мындай караса, баласы төшөктөн отуруп алып ыйлап отурат дейт. Балам, эмне ыйлап отурасың? Сени бирөө урушту десе, жок, эч ким урушкан жок. Бирөө урду десе, эч ким урган жок. Эмне ыйлап отасың? Мен бүгүн мешитке барсам, имам түшүндүрүп берди эле, 5 жөнүндө, тозок жөнүндө айтты. Алла Таала Куранда өзүңөрдү, үй бүлөңөрдү тозоктон куткаргыла дептир. Анткени тозокто ошо чок болосуңар дептир. Мен кантип өзүмдү тозоктон куткарамын? Канткенде мен
үй бүлөмдү тозоктон куткарам деп ойлонуп туруп үйгө келсем, энекем тандырга от күйгүзүп аткан экен, карап турсам, биринчи кичинекей чырпыктарды коюп, тутандырып алып туруп, андан үстүнөн чоң отундарды коюп күйгүздү. Эмне тозокко биринчи Кудай мени салабы, андан кийин силерди салабы деп ошонун таасир алып ыйлап отурат дейт. Карасаңар. Демек, жаш балага биз эмнени айтсак туура кабыл алат. Кичинесинен ошону биз калыптандырышыбыз керек да, баягы диний туура багытта. А бизде азыр карасаңыздар чоңоюп калганбыз да, канча аяттарды угабыз, бул кулактан кирсе без остановка биянан чыгып кетет да баягы жердерчи. Көрбөйсүздөр. Ошо балдарды жакшылап тарбиялайык туугандар. Эң негизги маселе ошол, биздин сабагыбыз бүтүп калды. Эми туугандар, мурдакы жумаларда дагы айттык. Bizde kulak okpagan duduk, süyle albagan düleyler var. Oşollarga sağıktı başlaganbız. Kudaga şükür adır özleri kızıgıp cummasına 5 gün 6 gün kelip otat. Günde kelebиз deyit. Allarga priz koyup koyganmın. Misal Kur'an okandı үйрөнгүлө kol menen okuyt da. Bir parаны okusaңар konkurs kılamın. Birinci mesleğe $100, ikinci mesleğe $50 dep koyup koyganmın. Kızıgıp günde kelip otat. Anam daima kofeni, çaydı, sukay malakı barın koyup koydum da. Takay turat. Oşentip kelip ayağız үйдө чай бар деп көңчү кофе ичип атат баягыларчы. Ошону ичип туруп, ошо саакты Кудайга шүкүр улантып атат. Анан ошолор канча баягы печеньесине, вафлисине, конфетине жардам берем дегендер болсо, мына эшикке илип койдук, менин номерим, QR коду менен М-банктан. Ошого которуп койсоңуздар болот. Ошолорду кичине бир колдоп туралы туугандар. Такай кызыгат экен да. Анан көз азиздерге дагы баштадык, Кудайым берсе, ошолорду дагы мен азыр сүйлөшүп койдум. Braille деген система, кол менен окуй турган. Ошону дагы үйрөнгөнгө мен ниет кылдым иншалла. Ошону мен үйрөнүп алайын. Үйрөнүп алып тур, анан көз азиздерди дагы мешитке чакырабыз дагы. Ошолорго дагы биз ошол Куран үйрөтөбүз туугандар иншалла. Анан алардын китеби жок экен, Алифбе китеп бар. Муалимсан деген китепти азыр ошону баштадык, акчаны жыйнап атабыз. Ошону Брайлга басып чыгабыз иншалла. Эгерде ага дагы салым кошом дей тургандар болсо, ошол эле мен жазып коюп, мына столдун үстүндө турат, QR коду менен М-банк. Ошо менин атым, менин номерим. Ошол жерге салып бериңиздер иншалла. Ошол жерден жазып коюңуздар. Көз азиздердин китебине же дудуктарга деп туруп ошону жазып койсоңуздар, иншалла ошону бир чыгарабыз, отчетуну берип турабыз иншалла. Ошого бир биздин мечит ошолорду бир даават кылайык иншалла. Кандай дейсиздер? Ошо көз азиздерден дагы бул жерде Куран окутуп, ошолордон да бир карыны чыгаралы иншалла. Кудайым берсе. Мына бизде карларыбыз бар бул мечитте, балдарга сабак берип атат. Ошолор үйрөтө турган болсо, эч кем эмес иншалла. Көз азиздердин арасынан 5-6 кары чыкса кана ошо Иман мечитинин атынан иншалла. Ошол Иман мечитинин жамаатынын орусча айтмакчы заслугасы сиздердин мээнетиңиздер болот да иншалла келечекте. Алла ыраазы болсун туугандар.